Мен Талас районуна караштуу Касым Кайымов атындагы орто мектебинен келдим. Өзүм Жунуш Алиева Сабира математика сабагынан сабак берем. Билим тарабынан уюштурулган бул окутуулар бизге аябай жардам берди. Себеби бул жерде ошо жалпы республикалык тестте айрым суроолорду чыгара албай же болбосо балдарга түшүндүргөндө кыйынчылыктар келет. Ошол суроолорго бирден жооп алып, балдарга түшүндүргөнгө аракет кылдык. Былтыркы менен быйылкынын айырмасы бул былтыркы өтүлбөгөн темаларды быйыл кайра улантып атабыз да. Мугалимдерге аябай жакшы жардам тийип атат. Себеби ошол алган билимдерибиз менен балдарды дайындаганда бизге жеңилдик болду. Ошонун негизинен биздин балдардын 176 балга чейин алган окуучуларым болду. Бул жерде эми жалаң эле ошо мугалимдин билген билими эмес, балдардын өздөрүнүн дагы ошол сабакты катышкан жана логикасы чоң ролду ойнойт да. Бул окууну уюштуруп аткан Жогорку кеңештин депутаты Чойбеков Бактыбекке чоң ыраазычылыкты билдирем. Мына ошол балдардын келечеги деп ойлонгон ошондой эр азаматтар көп болсо деп тилейт элек. Рахмат, ишине ийгилик. Ошо балдардын билими биздин келечекти жакшы нукка жетелейт деген чоң үмүттөм. Сөзүмдүн аягында мен ата-энелерге кайрылып кетет элем. Ошо балдарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берсе, мүмкүнчүлүк түзгөндө эле аларга деген биз мындай китептерди алып бер, же болбосо силер өзүңүз дагы кошулуп балдар менен эсеп чыгаргыла, же болбосо окугула деп айтпайбыз. Ошо балдарды бизге келтирип эле үйдөгү жумуштардан кичине алаксытпай, ошол биз даярдаган 4 саатка балдарды толук жиберип турса, ошол эле жакшы болот эле да. Ата-энелерден суранып келе турган чоң өтүнүч ушу балдарга мүмкүнчүлүк эле түзүп берип койсо, мугалимдер ошого ыраазы болот элек.